Ошентип өзү эле Америка сизди үйрөтүп атышты. Үйрөтөт, анан закон иштеп атпайбы? Закон иштеген мамлекет өсөт да, закон иштеген мамлекет өсөт. Например, көп эле мамлекетти көрүп атпайсызбы? Машина кетип баратса, гаилер токтотот, анан акча алат. Акча алса жиберет, акча албаса камап салат, же болбосо ар кандай штрафтар жазып берет. Америкадан бир полицейскийге акча берип көтчү, эмне кылат экен? Акча берген үчүн сени камап салат. Нарушник салбаса камап салат, же болбосо ар кандай штрафтар жазып берет. Америкадан бир полицейскийге акча берип көтчү, эмне кылат экен? Акча берген үчүн сени камап салат. Нарушник кигизет алып кетет. Ошон үчүн мыякта деген закон иштейт, коррупция жок. Анан мыякта деген аке, байке, тайке, ата деп бирөө аркылуу жумуш бүтүрбөйсүң. Мыяктан Америкадан өзүңө гана ишенишиң керек. Анан жумуштун баарын өзүң бүтүрөсүң, эч кимди сабап албайсың. Мыяктан Америкадан любой жумуш бүтөт, бирок өзүнүн убактысы менен бүтө берет да. Убакыт керек бул жакта. Анан жаңы келген мекендештерге эмне кеңеш жасайсыз? Керектүү. Жаңы келген мекендештерге айтып атып, уже ооз иштебей калды. Жакшынакай. Эми сиздер үчүн айтам да. Жаңы келген мекендештерге айтам, даярданып келгиле. Мыякты мен Америкага барам деп туруп эле көздү жумуп алып эле бул жака жетип келбеш керек. Даярданыш керек, маалыматтарды чогултуш керек. Мен барганда каяка барам? Анан көп мекендештер сурай берет, мен таң калам. Эмнеге мындай сурай берет? Биз англис тилин үйрөнүп барсак болобу дейт. Каяка баратасыңар? Россияга баратасыңарбы? Же Германияга баратасыңарбы? Американын биринчи тили англис тили, экинчи тили испан тили. Мыякта деген кыргыздар кыргызча эле сүйлөбөсө эч ким сүйлөбөйт кыргызча. Үйрөнүп келишиңер керек. А үйрөнгөндө бул жакта эмес, ошол жактан убактыңарды кетирбей, үйрөнүп, анан бул жака мекендештер келгенде эле ойлоп калат да, мен баары идиш аяк жууйм, мен грузчик болом, мен деген повар болом, анан мен деген бир оор кара жумуштарды жасайм деп антпеш керек, даярданып келиш керек. Ошол жактан максатыңарды коюп, кыска курстардын баарын бүтүп, англис тилин үйрөнүп, анан каяка келесиңер? Келгенде дагы Бруклинге, Филадельфияга, Чикагога, анан Синсинатинин тегерегинде мекендештер көбүрөөк жерге келгиле. Анан кийин адаптация болгондо каалаган жакка кетип каласыздар. Мындай да, сиз айткан сөзгө кошулам. Мотивациялык, жаңы жашоону максат коюпчу. Ошон үчүн айтарым, Алмазбек айткандай, заранее даярданып келиш керек экен. Бул жерде убактыбызды кетирбей, ушул убактыбызды ошол жактан кетирип тилди келиш керек экен да. Ооба. Көп берген суроолорго канча акча менен келиш керек? Ар бир 3-4 суроо канча акча менен келиш керек? Биз кайдан билебиз канча акча менен келишиңер керек? Өзүңөр анализ кылгыла да отуруп ал. Бизден суробош керек да буларчы. Келип аткан мекендештер суробош керек. Азыр 21-кылым, интернет деген бар. Интернетке кирсеңер, бизден сонун маалымат берген маалыматтар бар. Google'га кирсеңер баарын айтып берет. Америкага кантип барыш керек, кандай визалар бар деп. Анан канча акча менен келиш керек? Мен, например, көп жейм, аябай көп жейм. Сиз аз тамак жейсиз. Сиз, например, укмуш кийимдерди кийинесиз, кымбат. Мен болсо может арзан кийимдерди кийинем. Крутой телефон колдоносуз. Мен эптеп телефон колдоном. Мен машина сатып алам, сиз машина сатып албайсыз. Ошон ар ким да. Мен деген трехкомнатный квартирада жашашым керек. А сиз болсо анчалык комнатаны не кылам, мен однокомнатный квартирада жашайм дейсиз. Ошо ар бир кишинин алып келе турган акчасы ар кандай. Силер сурабай жүргүлө, мен канча акча менен келишим керек деп. Ошол жактан отуруп алып Кыргызстандан санагыла. Биз канча кишибиз үй бүлөдө? Канча киши баратабыз? Биз кандай квартира? Кандай квартирада жашашат алар? Жаңгыз киши келсе комнатадан бир орундук снимать этет, же болсо бир комнатаны снимать этет. Чоң үй бүлө келсе двухкомнатный, трехкомнатный жашат да. Байке грин карта толтурсам болобу? 9 деле бүткөм дейт. Ошентип анан Америкага келүү эмесинен кургалат да, баягы. Келүүдөн кургалышат. Анан эми ким үмүттөнбөйт? Баарыбыздын үмүтүбүз чоң да. Кыргызстаныбыз өнүксүн, күчтүү эме болсун, мамлекет болсун. Биз күчтүү мамлекетте жашасак сүйүнүп айтабыз да. Башкаларга мактанабыз да. Каяктансың десек, Кыргызстандамын дегенде, ой, Кыргызстандансыңбы? Абдан өнүккөн мамлекет да. IT жагы укмуш өнүккөн, тиягы өнүккөн, туризм өнүккөн, тиягы өнүккөн деп айтса сүйүнөсүң да. Анан каяктансың дегенде, Кыргызстандамын дегенде, биякта Америкада көп башка улуттун кишилери көбү тааныбайт да Кыргызстанды.
Кыргызстанды көп таанышпайт. Казакстан десең тааныйт. Казакстан таанышат экен. Казакстан чоң, өнүккөн мамлекет, бизге караганда астыга кеткен. Бирок эми келечекте биздин дагы жаштар өсөт, өнөт, Америкага келип атышат, Европага келип атышат. Келечекте биздин дагы жаштар өсөт, өнөт, Америкага келип атышат, Европага келип атышат, жакшынакай билим алып атышат, чоң окуу жайларын бүтүп атышат. Ошолор барбы эми Кыргызстанды барып Кудай берсе өстүрөт. Келген мекендештерибиздин көбү Мексикадан келип атат да. Ооба. Ошого сиздин көз карашыңыз кандай? Мексикадан ал мекендештерибиз жыргагандан келген жок да. Анткени алар башка грин картта көбүр айтат 3 жыл ойнодум, 4 жыл ойнодум дейт. Грин карт уткан жокмун дейт. Туристтик виза менен келейин десем, Кыргызстандагы посольство толуп калыптыр дейт. 2,5 жыл келе албайсыңар деп айтат дейт. Уткан учурда деле ошондой болот экен да. Посольство барып жетпей калгандар. Өтпөй калгандар да бар. Анан ар кандай жолдор менен келгенге аракет кылышат, тырышышат. Анан аягында айла кетип атпайбы? Айла кетип анан рисковать этип эле Мексика менен келип атат да. Мексика менен келиш жыргал жол беле. Аяктан же бирөө тозуп алат, тозуп алмак беле, же болбосо бир гостиница бирөө даярдап коймок беле, же тамак даярдап коймок беле. Ал дагы чоң расход да. Башында келип атканда суммалары аз болчу да, бир 4,000, 5,000 доллар менен келип аткан мекендештер бар болчу. Азыр Мексика менен кириш үчүн жок дегенде 10,000 доллар керек деп. Ушун боюнча 20,000. Азыр 10,000 деп уккам, азыр анда может 15-20,000 болуп калды. Аякка келиш керек, азаптардын баарын көрүш керек, гостиница снимать этиш керек, анан уюшуп алып, жана машина сатып алып, границадан өтүш керек, кээ бирлери жөөтүп атат. Анан алар келгенден кийин эле полицейскийлер жана immigration офицерлери тозуп алып эле алар деме кылбайт да. Гостиницага жаткызып койбойт да. Аларды кадимкидей эле түрмөлөргө камашат. Кээ бирөөнү бир жума камайт, бирөөнү бир ай камайт. Анан ошентип келгенден кийин баягы поручитель деп коет да. Жактан бирөө тозуп алам, же болбосо акчадан кыйналса акчадан жардам берем, жата турган жер жок болсо жатканга место таап берем деп бирөө поручитель болуп телефонун берет. Анан ошолор менен акчалай төлөп атышпайбы? Эми ошолорго да айлаштан төлөп берет да. Анан ошол жака жиберип атпай, кээ бирөө билбестик кылып туруп Колорадо штаты, Миссисипи штатынан поручитель таап берип коет. Анан иммигрейшндин офицерлери ошол жака жиберет. Анан колдоруна наручник таап берип коет, мобильный телефон таап берип коет. Ошол радиустан 100 километр эч жака чыга албайсың деп. Анан биздин мекендештер билбестик менен келип, Миссисипиге барганда кайдагы кыргыз? Кайдагы орустар? Анан поручителине барат да ошол жактан чыга албайт, анан квартира таба албайт. Анан жумуш таба албайт, кыйналышат. Анан кантип Чикаго кетсем болот, кантип Нью-Йоркко кетсем болот дейт. Бирок бир чети Мексикадан келип аткан кишилердин процесс бат кетет. 1 жылдын ичинде процессин бүтүрүп, ары бери кылып, баягы документтерин бериш керек да. Кээ бир бул жакта биздин көп мекендештер жүрбөйбү? 7, 8, 9, 10 жылдан бери грин карталарын бүтүп, кээ бирлери болсо 7-8 жылдан бери интервьюсу болбой бүтүп жүрүшөт да. Анткени үй бүлөлөрү калып калган мекендештер бар. Документтери бүтүп, анан документтер бүткөндөн кийин воссоединение семьи деп алып бериш керек да. Ошолор ошондой суроолор менен кыйналып жүргөн мекендештер бар. Мексикалыктар бат бүтөт, мексикалыктар келгенде көбүнүн документтерин алып коет, жанагы паспорттарын. Анан кээ бирөөнүн паспорту менен чыгат экен. Эң жакшы жумуш Мексикадан Америкага киргенде. Флоридага барып 1-2 күндө право алып келип, анан бокс-трак, пикап-трак айдап, айына 8,000 доллардан, 10,000 доллардан таап иштеп атышат. Мына Бруклинде Азамат деген жигит жашайт. Ошол деген 12-13,000 долларга чейин таап атам машина ташып дейт. Изденсең ар кандай жолдорун тапсаң болот, Америкада дүйнөдө эмне болсо Америкада ошонун баары бар да. Көп мекендештердин суроолоруна да түшүнбөй кетебиз. Көбүнчө мекендештер азыр Чикагодан үй алып атышат. Абдан көп. Венера деген биздин карындашыбыз бар, ошо Чикагода мекендештерге үй алганга жардам берет. Мекендештер көп болгондуктан өзүнө помощницаларды алып баштады азыр. Агентство, Ооба, мекендештер эгер үй алам десе ошол Венера деген карындашыбызга WhatsApp аркылуу байланышат, анан процессти башташат. Бир 2 ай, 3 айдын ичинде Америкага үй алуу абдан эме да, оор процесс да. Кыргызстандан бир үйдү көрөсүң, жактырып калдың, акчасын санап бересиң, кечинде айтасың, көчүп кет, мен көчүп келем дейсиң. Америкада ошол процесс эң абдан сонун болуп бүтүп кетти деген где-то жок дегенде
1 айга 3 жумага 1 айга барат да эң жакшысы. А так 2-3 айдан кийин үй ала аласың да. Анан мындайда кептерди мекендештерден угат алса, бул жердин кредит боюнчачы. Ой, бул жерде кыйналып кеттим, кредитке батып кеттим, басканыңдын баары кредит депчи. Ошого кандай? Эми бул жакка келгенде Америкага келген мекендештер Ошентип айткан мекендештерди да жолуктурдукпу? Кредитный история деген бар да Америкадачы. Например, Америкада менин кызым Америкада төрөлгөн. Төрөлгөндө Америкада ким төрөлсө гражданство алат. Анан social security деген карточкасын сразу берип коет. Анан мекендештер келгенден кийин жана разрешение на работу алып атышат. 2 жылга, азыр 2 жылга берилет, мурда бизге 1 жылга берилчү. Анан social security карточкасын алып атат. Анан ошо social security карточкасын алгандан кийин бул жактагы историялардын баары ошол жака кире баштайт. Ошол social security карточкасына кирген маалыматтар менен баягы билишет да, бул кандай адам. Криминалы жокпу, карызы жокпу, каякта иштейт. Бардык нерселердин баарын билип турат. Например, американецтер квартирага чыгабыз десе, social security сурайт. Машина алабыз десе, social security сурайт. Ошого жараша анан кредитный скор деген бар да, ошо кредит скорду өстүрүп туруш керек. Көз карашыңыз кандай кредит? Жакшыбы? Кредит деген негизи жаман нерсе, бирок биз каякка келип, каяктын суусун ичип атабыз. Ошол өлкөнүн закондорун сыйлашыбыз керек да. Бул өлкөнүн закондорун сыйлабасак, бул жакта кыла турган иштерди кылбасак, биздин жашообузга оорчулук келип атпайбы? Бул менин оюм, бул жеңилдик. Бул жака бир мекендешибиз келди. Келтирип машина алам деп атат да. Өзүнө жаккан бир машина бар да, Кыргызстандан баягы көңүлүнө жаккан бир машина болчу да. Айтып коелу, бир Mercedes деген үлгүдөгү машинаны жактырчу. Кыргызстандан ала алган эмес, такыр. Бул жака келип ошо машинаны ала алат, бирок 4 жылга, 5 жылга, ошону определенный 4-5-6 жылда четинен төлөп кутуласың. Үй аласың. Үй алганда Америкада 30 жылга деп офферт этип коет. Анан 30 жылга офферт этип коет дагы, бирок каалаган учурда кутулуп кетесиң. Акчаң болсо 5 жылдан кийин кутулуп кет. Өзүңдөн. Кааласаң 10 жылдан кийин кутулуп кет. Акчаң укмуш эле жакшы зарплата тапсаң 1 жылдан кийин деле кутулуп кетсең болот. Эми Американын закону ушундай экен да. Жашоого бир кандайдыр бир жеңилдик тарабы да деп ойлойм да. Эми бул Америка өнүккөн мамлекет да. Бул баардык нерсе эметкен да. Ойлонуп чыккан да мурдатан беричи. Анан ушул жактагы Америкадагы нерселер биринчи мыякта ойлонуп чыгат дагы, анан акырын дүйнөгө тарайт. Чынбы? Анан бул да бекеринен жасалган эмес да. Американецтердин баары эле жыргаган жок. Американецтер деле бизге эле окшоп иштешет. Бизде эле тамак жешет, бизде эле машина менен жүрүшөт, бизде эле жашаган үйдө жашашат. Алар да кейип калат кээ бирдечи. Зарплатам аз, жетпей атат деп. Анан ошолорго шарт түзүп берип атат да. Акчаң жок болсо мына каалаган үйүңдү ал, каалаган машинаңды ал, каалаган эмерегиңди ал, каалаган холодильниктиңди, каалаган телефонуңду, каалаган телевизоруңду ал дагы, бирок адамча иштеп туруп четинен кутула бер. Блогерлик деген бул хобби. Бул мен основной жумушум эмес, баардык мекендештер билет. Мен трак айдоочусумун. Өзүмдүн трагым бар, өзүмдүн менчик трейлерим бар, мен овнермин, жакшы акча табам. Өзүбүзгө жетет, ата энебизге жетет, туугандарга жетет дегендей. Анан баягы иштеп жүргөн учурда, же болбосо үйгө келгенде эс алууга кете турган учурду акырындан алып атабыз да блогерликке. Анан блогерлик хобби, мындан ары уланта беребиз, дагы көп максаттарыбыз бар. Көп мекендештерден интервью алабыз, кезигебиз, барабыз. Конокко чакыргандар көп, интервью беребиз деп. Өткөндө дагы Мичиган штатына, Мичиган дейм да, Висконсин штатына барып келгем. Марат деген иним бар экен. Абдан сонун жигит экен. Чоң үй алышыптыр, 545. Жок, өткөндө барып таткан 545 миңге үй алышыптыр. Үйүн көрсөттү, көп жакшы нерселерди айтып берди. Азыр сүйлөшүп чалышып турабыз. Анан блогерлик эч качан токтотпогонго аракет кылышыбыз керек. Биз токтотуш үчүн жаңы блогерлер чыгыш керек, биздин жолду жолдогон. Анан ошолор сонун апарып, элдерди ишендирип, элдерге жакшы маалымат берип,
акырындан өссүн, биз дагы реклама кылабыз, анан бир